Assalamu alaikum. Урматтуу туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынын кезектеги дагы бир кызыктуу топтом окуялары. Ошентип Ясрип же болбосо Мадина шаары мусулман дөөлөтүнө айланды. Мусулман дөөлөтү ушундай бир күтүүсүздөн, башкалар үчүн күтүүсүздөн пайда болгон жаңы бир мамлекеттик түзүлүш Ясрип чөлкөмүндө жөөттөрдүн илимий интеллектуалдык борбору, соода борбору болгон Ясрип чөлкөмүндө өзүнүн шартын жылдыра баштады. Бул да болсо Ясрип ичиндеги уруулар менен өзүнчө келишимдер, жөөт уруулары жана башка арабтардын уруулары жана Ясрип сыртындагы тышкы келишимдер түзүлө баштады. Бүгүнкү күндө бул келишимдерди ошол кездеги мусулман дөөлөтүнүн конституциясы деп атагандар да бар. Канткенде да бул келишимдер жөнүндө тасмабызды көрөлү. Туугандашуудан соң пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандар, аларга ээрчигендер жана чогуу согушкандар ортосундагы мамилелерди тартиптеген ички эрежеге келишимди, жөөттөр аптардын кийимин, тилин жана жашоо мүнөзүн кабылды. Биринчиси, мусулмандар, аларды ээрчигендер жана чогуу согушкандар башкалардан айырмаланган бир коом деп эсептелет. Экинчиси, Курайш мухажирлери бүтүн коом катары кун төлөшөт. Мусулмандар арасындагы адилеттүүлүккө жана салтка ылайык туткундарын сатып алышат. Ансарлардын ар бир тобу бүтүн коом катары кун төлөшөт. Мусулмандар арасындагы адилеттүүлүккө жана салтка ылайык туткундарын сатып алышат. Үчүнчү, момундар кун төлөөдө жана салтка ылайык туткундарды сатып алууда өз тарапташтарын балеге таштабайт. Төртүнчү, момундар өздөрүнүн арасында кимдин уулу болгонуна карабай, бүлгүн салып, адилетсиздик жана күнөө иш кылгандарга, кастыкка тукуруп, момундарды жамандыкка жетелегендерге каршы чогуу күрөшөт. Бешинчи, момунду капыр үчүн өлтүрбөйт, момунга каршы капырга жардам бербейт. Алтынчы, Аллахтын коргоосу жалпыга. Аллах эң жопунудан баштап барын өз коргоосуна алат. Жетинчи, момундарды ээрчиген жөөттөр мусулмандар менен тең укуктуу жана аларга жардам берилет. Аларды эч ким кысымга албайт жана аларга каршы эч кимге жардам берилбейт. Сегизинчи, тынчтык келишими бүт мусулмандарга тиешелүү жана момун Аллах жолундагы күрөштө башка момундан бөлүнүп жарашпайт жана адилеттүүлүк, теңдик менен гана жарашат. Тогузунчу, Аллах жолунда жабырланган момунду башка момундар колдоп жардам беришет. Онунчу, мушрик Курайштын мүлкүн жана жашоосун өз коргоосуна ала албайт жана анын Курайш менен момундун ортосунда турууга укугу жок. 11. Бейкүнөө момунду өлтүрүлөт же анын туугандары кунга макул болушат. 12. Мындай адамга каршы чыгуу бүт момундарга милдет. Мындан башка чечим жок. 13. Момун кылмышкерди жашырбайт жана ага жардам бербейт. Кылмышкерди жашырып, ага жардам бергенге кыяматта Аллахтын наалаты жаайт жана аны аткарган парздары, сүннөттөрү да кабыл кылынбайт. 14. Момундар ортосунда келишпестикте Аллахка, анын элчисине кайрылышат. Бул келишим менен мусулмандарга башка коомдор алдында жаңы милдеттер, өзгөчө талаптар, жоопкерчиликтер коюлду. Натыйжада сахабалардын Куранды түшүнүп, маанилерине акыл калчап, адамзат алдындагы милдетин так билген кулк мүнөзү, адеп ахлагы заматта өзүнө тартып, айткан сөздөрү ынандырган тазалыкка, адепке, дин үйрөнүүгө шыктандырган тарых барактары али көрелек жаңы мууну пайда болду.
Madina'nın tegerегинде жашаган көп уруулардын içinde, musulman emeslerin içinde Иудейлер бар эле. Алар мына ошол уруулардын көпчүлүгүн түзөт эле. Булар Иудейлер мусулмандарга кыжыры келгени менен, мындай бир көрө албастык, каршы келүү болгону менен, бирок мусулмандарга конкреттүү бир конфликттерге али бара элек болчу. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам булардын өз алдынча соода сатык кылуусуна, өздөрүнүн карым катнашына жана диний ишенимдерине эч кандай тыюу салган эмес эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын биримдигин негиздеген соң, ошондой эле согушуудан кабатыр болуп жаткан Утбада чогулуп турган Курайштарга кайрылат. Birinci, Banu Avf'tun sayıldаш жөөттөрү момундар менен бир коом болуп эсептелет. Жөөттөргө өздөрүнүн дини, мусулмандарга өздөрүнүн дини. Алардын азат кылган кулдары да өздөрү сымал кол тийгиз. Бул Banu Avf жөөттөрүнөн башкаларга да тиешелүү. Экинчи, жөөттөрдүн чыгашалары өздөрүнө, мусулмандардын чыгашалары өздөрүнө тиешелүү. Бул келишимге кол койгондор согушта бири-бирине жардам берүүгө милдеттүү. Төртүнчү, тараптар бири-бири менен жакшы мамиледе болуп, калыс кеңештерди берүүгө милдеттүү. Алардын мамилелери жакшылыкка негизделип, күнөөгө түртүүчүлөр четке кагылат. Бешинчи, тараптар союздаштарынын каталары үчүн жооп бербейт. Алтынчы, кысымга алынганга жардам көрсөтүлөт. Жетинчи, согуш учурунда жөөттөр мусулмандарда эле чыгым кылууга милдеттүү. Сегизинчи, бул келишимдин тараптарына Мадина бирдей кол тийгиз болуп эсептелет. Тогузунчу, тараптар ортосундагы түшүнбөстүктөр жана кесепеттүү талаштар Аллахка жана анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга кайтарылат. Онунчу, Курайштарга колдоо көрсөтүп, жардамдашууга тыюу салынат. Ясрибке кол салынса, тараптар аны коргоого жардам беришет. Ар бир тарап аны өз тараптан коргоого милдеттүү. 12. Бул келишим кысымга алуучуга жана күнөөгө түртүүчүгө коргонуч эмес. Бул учурда Меккеде да жашоо буркан шаркан түшүп, Курайштар бир чети мусулмандардын борборуна иштер күйсө, экинчиден арабтар арасындагы аброюна, дегеле Мекке экономикасына зор кооптонуу турганын байкашты. Алар ушул Мадинадагы мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көчүп барганга чейин ясриптиктерге башчылык кылам деген Абдуллах ибн Убайга кат жазды. Эй ясриптиктер, силер бизден качып баргандарды өзүңөр өлтүргүлө, же колго түшүп бизге бергиле. Антпесеңер биз силерге да согуш жарыялайбыз деп копузалашты. Абдуллах ибн Убай Ясриптин башчысы болбой калганына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын күнү өлүп, ичи күйүп жүргөндүктөн бул катты ала арзамат мусулмандар менен согушка камданып келет. Муну уккан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларга жолугуп, силер Курайштардан өтө эле коркуп кеттиңер. Алардын зыяны силерден көз каранды. Алардан коркуп өз балдарыңар, туугандарыңар менен чабышасыңарбы? Деди. Сөз төркүнүн түшүнгөн жөөттөр тарап кетишти. Бул окуядан көп өтпөй Саад ибн Муаз Меккеге умрага аттанат. Жана Меккеге жеткен соң Умай ибн Халафтын кепилдигин алып, Кабаны зиярат кылганы чыгат. Кабаны тооп кылып бүткөн соң алардын алдынан Абу Жахил чыгып калат. Жана Абу Саффан деп Умайга кайрылат. Абу Жахил, бу жаныңдагы ким дейт? Бул Мадинадан келген Саад дейт. Мадинадан келген? Саад, сен биздин душмандарыбызды, дин безерлерибизди, аталарынын динин чанып, бизден качып кеткендерди өздөрүңөргө батырып алып, алар менен кошо бизге душман болуп алып, эчтеке болбогондой дагы Кабаны айланып жүргөнүң кандай дейт. Буга Саад Абу Жахил дейт. Эгерде сен азыр мага бир жамандык ойлоп аткан болсоң, билгин, мен муну жоопсуз калтырбайм. Анан Мадинага кирип көр дейт. Саадтын бул сөзүндөгү ишарат Мекке кербендери Мадина аркылуу өтөт эле. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Саад ибн Муаз мына ошо кербенге ишарат кылып сүйлөдү. Ошондо Абу Жахил өзүнүн ачуусун араң басып, эгерде Умайдын кепилдиги болбогондо үйүңө бүгүн соо кайтпайт элең деп ары басып кетти.
Көп өтпөй Мекке мушриктери мусулмандарга «Силер бизден кутулдук» деп ойлобогула. Биз силерге кол салып, ар бириңди өлтүрүп кайтабыз деп кат жиберишти. Бул жөн эле коркутуу эместигин байкап, бир катар сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды күнү-түнү коргоого алышат. Пайгамбарыбызга мындай жан сакчылык бир канча түнгө эмес, көпкө чейин керек болду. Жана пайгамбарыбызды ансарлар жана мухажирлер бир канча убакытка чейин коргоп турду. Бир кезде Аллах субханаху ва тааладан: "Эй пайгамбар, сени эми Аллах өзүнүн карамагына, өзүнүн коргоосуна алат" деген аят түштү. Бул аят кийинчерээк Маида сүрөсүндө 67-чи аят болуп орун тапты. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах субханаху ва тааланын коргоосуна өткөнү менен мусулмандар дагы бир канча убакытка чейин курал жарагы менен уктап жүрүштү. Анткени бүткүл Аравия мусулмандарга каршы чогулуп жаткандай сезилет эле. Ошентип мусулман дөөлөтү жаш болгонуна карабай саясий майданга өзүнүн шарты менен чыга баштады. Өзү шарт койду мусулман дөөлөтү. Биз менен мындай жашайсыңар, биз силерге мындай нерселерди, силер бизге мыногу нерселерди бересиңер деп. Албетте бул шартка көнбөшкө айла жок эле, анткени мусулмандардын күчү сүрү жүрөктүн күчүн алгандай бар эле. Ушул арада эми келерки бир окуялардын жүз берүүсү бизди күтүп турат. Биз келерки көрсөтүүбүздө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дин таратуу жолундагы мусулмандардын дөөлөтүнүн тарыхындагы алгачкы сыноолордун бири биринчи жүрүштөр жөнүндө сөз кылабыз иншалла. Жазылыңыздар биздин каналга, башкаларга да сунуш коюңуздар жана бул тасмаларды таратууга жардам бериңиз. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.